Кичинекей таштарды, операция болбой турган таштарды майдалоо үчүн биз буларды дайыма Бишкекке же Ошко жөнөтчүбүз. Кээ бир адамдар өздөрү эле Өзбекстанга чейин кетип калып атышкан болот. Аяктан аппараттар бар да буларчы. Мына акыры бизге келди, Кудай буйрса. Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын урология бөлүмүнө алгачкы жолу бөйрөктөгү таштарды майдалоо жолу менен дарылоочу медициналык аппарат орнотулду. Эми буйруса мындай ооруга кабылгандар дартына дабаны алыстардан эмес, ушул жерден тапканга мүмкүнчүлүк алышат. Мына эздуга рентген аппараты оорулуу бул жерге жатат. Жаткандан кийин тияктан оператор наводить этет ташка. Монитордон көрүнүп турат да. Анан точно таштын каерде экенин таап туруп, ошону прицелди койгондон кийин могу жерден ударный волна жөнөтүлөт. Күчтүү толкундар жөнөтүлөт дагы. Таш дезинтеграция болуп майдалана баштайт. Аталган аппарат Кыргыз өкмөтү менен кытайлык компания ортосунда түзүлгөн келишимдин негизинде алынып келинген. Учурда адистерде атайын окуулардан өтүшүүдө. Бул аппарат Кытайдагы эң күчтүү жана сапаттуу жабдыктарды чыгаруучу Векон заводуна таандык. Биз эки тараптуу кызматташуу, сүйлөшүүлөрдүн негизинде бүгүнкү күндө Кыргызстандын Жалал Абад областына бул аппаратты алып келип орноттук. Биз ар дайым калктын саламаттыгын чыңдоо үчүн көмөктөшүүгө даярбыз. Эске салсак, буга чейин Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасынын дарыгерлери бөйрөктү ташы менен кайрылгандардын көпчүлүгүнө дал ушул аппараттын жоктугунан улам Бишкек жана Ош шаарларына жолдомо берүүгө аргасыз болуп келишкен. Канча жылдардан бери аталган маселе көтөрүлүп, бирок ушул убакка чейин чечилген эмес. Эми буйруса бул көйгөйлөр да артта калды. Бул албетте бул нерсени биз койгон ушул убакка чейин көп жыл аракет кылып келгенбиз, ушул биздин базада болсо жакшы болмок деп. Анан азыр ошол кытайлык компания менен саламат сактоо министрлигинин ортосунда түзүлгөн договордун негизинде булар алып келип коюшту. Биздин ооруларга бир кыйла жеңилдик, бул финансылык дагы, убакыт тарабында дагы көп жеңилдиктер болот. Кытай өлкөсүнөн иштелип чыккан бул аппараттын баасы 200 000 АКШ долларын түзөт. Эки тараптуу келишимде аны иштетүү жолдору да каралган. 24-жылы чыккан аппарат жап-жаңы Кытайдан келген. Бул азыр биз иштетип, 10 жылдан кийин бул аппарат ушул больницанын балансына өтөт. Бул өтө жакшы көрүнүш. Бул деген ошондо Жалал Абад шаарынын элине, калкына аябай жардам көрсөтөт деп ойлойм. Статистикалык маалыматтарга таянсак, өткөн жылы Жалал Абад облустук клиникалык ооруканасына бөйрөктөгү таштан жабыркаган 350дөн ашуун бейтап кайрылган. Алардын 30-уна операция жасалса, калгандар башка жактарга жөнөтүлгөн. Эми буйруса кайрылгандардын баарына жеринде медициналык жардам көрсөтүүгө, операциясыз жол менен бөйрөктөгү таштарды ээритип зыянсыздандырууга шарт түзүлдү. Улкан Кожоева, Манас Назаров, Жалал Абад шаары.